Assalamu alaikum, урматтуу Токмок Чүй районунун эли. Мына Токмок кант кызылча заводу элден кызылча алып атыр. Эл байкуш жайды жайлата кызылча тигишет, сугарат 8-10 жолу, айдатат, септирет, дарысын берет. Эмне деген чыгымдарга дуушар болот. Анан өткөзгөнү келгенде эле таразадан алдап, грязь атайы көп чыгарып, вообще адилеттүүлүк жок болот. Ушуну көзөмөл кыла турган бийлик вообще көздөрү сокур болуп каякты карап жүрөт. Же чөнтөктөрүнө акча тыгып койгонбу? Мына мэриянын кишилери, аким, мына көзөмөлдөй турган киши барбы вообще булардычы? 4 сомдон алып атат мына элден. Болбогон акчага оозунан наличка. Эл аргасыз өткөрүп атат, айла жок, акча керек болуп 4 сомдон. Грязность аябай чыгарып атат, адилеттүүлүк жок болот. Ушуну бир көзөмөлдөй турган киши болсо жакшы болот эле. Азыр жайды жайлата кызылча өстүрүш дагы оңой эмес, өтө кыйын да, кыйын. Маяктагы бүт элдердин көбү, водительдердин көбү айтып атат, грязь вообще аша чаап чыгарып атышат. 7%, 7,5-8%тен чыгарып атат. 12-13 тоннагачы, 15 тоннага чейин 7,5-8%тен чыгарып атат. Андан да ашып кетет кээдечи. Айтсаң жаман көрөт. Өткөндө да ызы болгон. Ушуну бир көзөмөлгө алса жакшы болот эле бийликчи. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич келип, ушуларды бир жөнгө салса жакшы болот эле. Эч ким жөнгө сала албай атат. Же бир өкмөт өзү келип колго алып элден жакшы бага алса жакшы болот эле. 6 сом, 7 сомдон алса элдин эмгеги бааланмак да. Азыр элдин көңүлү да калды кызылча тиккенденчи. Мына быйыл кызылча дагы болгон жок. Коркадан чыга албай калды көбүнүкү. 40% уже жок да кызылчанычы. Эмдиги жылы мындай болуп турган болсо эмдиги жылы тикпейт эч ким кызылча, болду. İçinden договор менен 5 сомдон алат эмиш. Аны күтөт экен да, жаңы жылдан кийин берет экен да, сахар кылыпчы. Ал эл күтпөйт да анычы. Алсын 7 сом, 8 сомдон. Эл көп айдайт, таразасын оңдосун, грязьность адилеттүү чыгарсын. Тонналап чыгарып атат, ар бир машинадан тонналап грязьность чыгарып атат. Бул болбойт да таптакыр. Ушуну бир көзөмөлгө алса жакшы болот эле.